Күндүн маанилүү делген жаңылыктар менен тааныштырабыз. Эфирде күндөмө маалыматтык программасы. Аны мен Кундуз Кенжебаева алып барам. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштан кыскача. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев нарындагы күрөш залынын мезгил кутусун салды. Аны менен катар бир нече объектинин курулушун көрүп жетекчилерге тапшырмаларды берди. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Нарын шаарына болгон сапарынын алкагында 3 төрөлгөн үй-бүлөдөн да кабар алып, президенттин атынан 3 бөлмөлүү батер жана 500 000 сом акчалай сыйлык тапшырды. Токтогул шаардык кеңешинин депутаттыгына талапкер Болот Дүйшеев 22 ноябрга чейин камакка калтырылды. Ал массалык башаламандык уюштурууга айыпталууда. Жаңылануу жете элек Жалал Абадтын архитектура башкармалыгы 80 жыл мурун курулган имарат тийиштүү абалда. Автоунаасынын жайкы дөңгөлүгүн кышкыга алмаштырбай жүргөн айдоочулар Бишкек-Ош жолундагы посттон өткөрүлбөйт. Президент Садыр Жапаров 4 ноябрда Азия өнүктүрүү банкынын вице-президенти Энмени Янды кабыл алды. Сүйлөшүүдө Кыргызстан менен Азия өнүктүрүү банкынын кызматташтыгына 30 жыл болгону белгиленип, банк Кыргызстандын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө чоң колдоо көрсөткөнү айтылды. Садыр Жапаров Азия өнүктүрүү банкына Камбарата биргесинин долбоорун курууга катышууга чакырды. Мындан тышкары өткөн жылдар коррупция менен күрөшүүгө жана криминалдын таасирин жоюуга арналганын, бул өлкөнүн мындан аркы экономикалык өсүшү жана туруктуу өнүгүүсү үчүн бекем пайдубал түптөөгө мүмкүндүк бергенин белгиледи. Президент Садыр Жапаров эми негизги көңүл экономикалык өнүгүүгө, инвестициялык климатты жакшыртууга, ошондой эле климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу маселелерди чечүүгө бурулаарын айтты. Азия өнүктүрүү банкынын вице-президенти Кыргызстандын социалдык экономикалык өнүгүүсүндөгү жакшы жетишкендиктер болуп жатканын айтты. Банк мындан арыда гидроэнергетика жана энергиянын кошумча булактары, климат жаатындагы долбоорлор, ошондой эле инклюзивдүү өнүгүүгө көмөктөшүүчү социалдык программалар сыяктуу артыкчылыктуу багыттарда ар тараптуу колдоо көрсөтүүгө даярдыгын билдирди. Түрк мамлекеттер уюмунун мамлекет башчыларынын 11 саммити жана Түркия президенти Режеп Тайып Эрдогандын мамлекеттик сапары учурунда 4000ден ашуун милиция кызматкери коомдук тартипти сактоону камсыз кылат. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен кабарлашты. 5-6 ноябрда Бишкекте Түрк мамлекеттер уюмунун президенттеринин саммити өтөт жана Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келет. Ички иштер министрлиги тарабынан коопсуздукту жана коомдук тартипти талаптагыдай камсыз кылуу максатында оперативдүү штаб түзүлдү. Ички иштер органдарынын өздүк курамы жогорулатылган режимде кызмат өтөйт. Расмий жана салтанаттуу иш-чаралар өтө турган жерлер өзгөчө көзөмөлгө алынат. Бул иш-чараларды өткөрүү мезгилинде жолдорду айрым жерлеринде маал-маалы менен транспорт каражаттарынын кыймылы чектелет. Ошондой эле Бишкектеги министрлик мамлекеттик мекемелердин кызматкерлери 5-6 ноябрда аралыктан иштейт жана Борбор калаадагы студенттер да 5-6 ноябрда аралыктан окушат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бишкекте өтүп жаткан адамдык капитал жана туруктуу өнүгүү улуттук өнүктүрүү форумунда Кыргызстандагы мектептерде жана жогорку окуу жайлардагы билим берүү системасын өзгөртүү керектигин айтты. Жапаров бул боюнча кескен чаралар башталганын билдирди. Мектеп ар бир баланы ириде дайыма маалыматты чогултуп, аны критикалык ой жүгүртүү менен иштеп чыгып, анализдеп, анан жаңы билимге ээ болгонду үйрөтүшү керек. Азыркы күндө эң маанилүү тапшырма мугалимдикти ойготуу, кайрадан аларга шык берүү. Бул үчүн биз күчүбүздү жана каражатыбызды аябайбыз. Мектеп бул туруктуу жумуш деген жалпоолор жана артта калгандар үчүн эмес деп ачык айтышым керек. Биз мындайлардан кескен түрдө арылабыз, деди Жапаров. Жапаров учурда билим берүү системасы заман талабына жараша өзгөрүп, окуу куралдары жаңыланып жатканын белгилеп, мектептердеги сабак берүүнүн сапаты өтө начар деп баалады. Өкмөт башчы учурда Кыргызстанда билим берүү өзгөчө көңүл бурулуп жатканын кошумчалады. Министрлер кабинетинин төрагасы орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев бүгүн Нарын шаарына иш сапары менен барды. Анда төрага УКМКнын Керемет аталышындагы бала бакчасынын ачылыш аземине катышты. Эми аталган бакчада атайын кызматтын кызматкерлеринин балдары тарбияланышат. Жалпы 120 балага ылайыкталып салынган бала бакчада бардык заманбап шарттар түзүлгөн.
УКМК төрагасы генерал-полковник Камшыбек Ташиев бүгін Нарын облусунун Нарын шаарында УКМКнын Керемет бала бакчасынын салтанаттуу ачылыш аземине катышты. Аземде мындан тышкары президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алтынбек Эргешов, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, ошондой эле улуттук коопсуздук органдарынын ардагерлери жана аталган бала бакчанын тарбиялануучуларынын ата-энелери катышты. Генерал-полковник куттуктоо сөзүндө өсүп келе жаткан муундун татыктуу келечегин жана алардын коопсуздугун камсыз кылуу УКМКнын негизги милдеттеринин бири экендигин белгиледи. Моонду төрөгөнгө 2 миллион акча берилди. Мына ошон үчүн бул эмне үчүн муну жасап атабыз биз? Бул биздин акчабыз ашып ташып кетип аткандан жасаган жокпуз. Бул биздин мындай орусча айтканда вынужденная мера. Ушу балдарыбызды, келиндерибизге аз болсо дагы жардам берели. Мына келиндерибиз айтып атпайбы? Макул биз төрөйт элек, бирок бала чаканы бага албай калып атабыз. Бизге болсо пособияны аз берип атасыңар деп атпайбы? Мына ошон үчүн көп төрөгөн биздин келин кыздарыбызга биз ушинтип мамлекет тарабынан поддержка кылабыз. Колдоп турабыз, Кудай кааласа. Так. Анан сырткары муну эми бүт республика боюнча эле жасалат экен деп ойлобогула. Бул баягы деңиз деңгээлинен 1000 метр бийиктикте жашаган жерлерде төрөгөн келиндерге берилет, кыздарга берилет. Так. Бул деген Нарын облусту бардык район шаарлары кирет экен. Демек Нарын облусунун саны Кудай кааласа жакынкы жылдары тез эле өсүп кетет деген ойдомун. Так, ошогон эми буну дагы бир жолу айтайын, кээ бирлер тамаша иретинде кабыл алышы мүмкүн. Жок, бул тамаша эмес. Бул өтө олуттуу мамлекеттик программа. Биздин элибиз мына азыр 7,5 миллион болсо, тез аранын ичинде биз 10 миллион болушубуз керек. Тез аранын ичинде биз 15 миллион болушубуз керек. 20 миллион калк болушубуз керек. Мына ошондо биз күчтүү мамлекет болобуз. Мына ошондо биздин мамлекетибиздин келечеги үчүн биз кабатыр болбойбуз. Мына өсүп аткан Кудай кааласа жигиттерибиз, кыздарыбыз мамлекетибизди биздин колубуздан алып, кийинки муундарда татыктуу коргоп, өстүрүп калат. Мына ошого биз шарт түзүшүбүз керек деген ойдомун. Мындан тышкары төрага УКМК кызматкерлеринин үй-бүлөлүк жана турмуш тиричилик шарттарын жакшыртуу, алардын кызматтык жана күжүрмөн милдеттерин ийгиликтүү аткаруусуна өбөлгө болоорун кошумчалады. Мындан улам учурда республиканын бардык аймактарында УКМКга караштуу бала бакчалардын ачылышы күтүлүүдө. Нарын шаары өтө эле эскирип кеткен. Нарын шаары каралбай калган. Нарын шаары эле эмес, Нарын облусту, район, жер айылдар такыр эле каралбай калган. Так, жолу десең, жолу жаман, мектеби десең, мектеби жаман, садигиден айтпай эле коеюн, жана башка эч кандай шарт түзүлбөй эле элдер кыйналып жашап калган. Мунун бардыгын биз сезип билип турабыз. Ошондуктан бүгүнкү күндө мамлекетибиздин жетекчиси, президентибиз дагы айтып атат. Ошол Нарын облустун карагыла, Талас облустун карагыла, жерлерде, алыс жерлерде жашаган элдерди ошолорго шарт түзгүлө деп айтып жатат. Бул Нарын шаарында атайын кызматка караштуу алгачкы бала бакча болуп калды. Эми мында УКМК кызматкерлеринин балдары тарбиялана башташат. Учурда мында 3 жаштан 6 жашка чейинки жалпы 80ден ашуун бала кабыл алынган. Тайпаны кабыл алып атабыз. Кенже тайпа, ортоңку тайпа жана жогорку тайпа болуп, бул жерде балдарды көбүнчө биз негизги милдетибиз окутуу, тарбиялоо, өнүктүрүүгө багытталат. Ушул багыттоого карата бизге бардык шарттарды түзүп берди. Балдардын өзүнчө октоочу жайлары, балдардын өзүнчө ушул өнүктүрүү үчүн, балдарды өнүктүрүү үчүн өзүнчө чөйрөлөрү, бардык аудио, видео китептер менен камсыз болду. Нарын шаарында атайын кызматка караштуу бакчанын ачылганына ата-энелер да кубанып турушат. Анткени буга чейин балдарды бакчага киргизүү көйгөйү болуп келген. Эми заманбап шартта балдардын тарбияланышы көңүл кубандырат дешет алар. Ошо бала бакча буюрса жакшы салыныптыр. Ошо балам өзүм 14-садикте болчу, сен буюрса ошо садикке келели деп атабыз. Ичин баарын көрүп чыктык, аябай жакты. Энелерине да жакшы шарт түзүлүп атат. Балдарын мурда садикке киргизе албай, бала бакча жок болуп, хотя льготный деп айтышат, беркиндей садиктерге кире алышчу эмес да. Очередь мененчи азыр болсо без очереди бияка садикке кирип, перспективный родитель, жаш келиндер бар, ошолорго алардын арасында врачтар бар, мугалимдер бар, жумуш орду болуп,
алар да иштей алышат, балдарын бала бакчага берип коюп деп ойлойбуз. Белгилей кетсек, аталган бала бакчанын жалпы аянты 0,25 гектар жер тилкесин ээлеп, ал эми имаратынын аянты 700 чарчы метрди түзөт. Курулуш иштери 2024 жылдын май айында башталып, ноябрь айында толук бүткөрүлгөн. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион, Нарын шаары. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Нарын шаарына болгон сапарынын алкагында 3 төрөлгөн үй бүлөдөн да кабар алды. Маалым болгондой ушул жылдын 25 октябрында Нарын областында 3 төрөлгөндүгү тууралуу кубанычтуу кабар айтылган болчу. Төрага мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык аларга акчалай сыйлык жана батирдин ачкычын тапшырды. Жаш үй бүлөнүн кубанычы тууралуу кезектеги материалдан таанышыңыз. 25-нде төрөгөн. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Нарын облусунда төрөлгөн 3Мден кабар алды. Белгилүү болгондой, үстүбүздөгү жылдын 25 октябрында Нарын шаарында 3М төрөлүп, жалпы кыргызстандыктар үчүн кубанычтуу жаңылык болгон. Генерал полковник Нарын облустук бириктирилген ооруканасынын төрөт бөлүмүнө барып, 3Мдин ата-энеси Эрбол Карагулов жана Алтынай Майранбековага өлкө башчысы Садыр Жапаровдун атынан 500 000 сом акчалай белек жана Нарын шаарынан 3 бөлмөлүү жаңы батирдин тийиштүү документтерин тапшырды. Мына бул президентимиздин сизге подаркасы 500 000 сом. Жана Нарын шаарында курулуп аткан үйдө сизге 3 Учурда эне жана балдардын абалы жакшы, жергиликтүү дарыгерлердин көзөмөлүндө турушат. 3Мге ата-энелери Ажар, Саадат, Анара деген ысымдарды ыйгарышкан. Ошондой эле 3Мдин ата-энеси президент Садыр Жапаровго жана генерал полковник Камчыбек Ташиевке ыраазычылыктарын билдиришүүдө. Тезимдерди айтып түшүндүрө албайбыз, чындыгында бул башкача экен 3М деген. Ушинтип айта алам. Берип койду, чоң рахмат. Биздин өлкө башчысы Садыр Нуркожоевичке, Камчыбек Кыдыршаевичке чоң рахмат. Ушинтип көңүл бөлүп, бул жака келип куттуктап койгондоруна биз аябай терең таазим этебиз. Өлкөбүздө тынчтык эле болсун, ушинтип кыргыздын саны көбөйө берсин. Саламатсыздарбы? Биринчиден аябай сыйлап атам, жана толкунданып атам. Биринчиден бизден эле ак халатчан врачтарыбызга рахмат, ушинтип бизди аман эсен төрөтүп алганына, жана ошондой эле өлкө башчысы Садыр Нуркожоевичке жана Камчыбек Кыдыршаевичке да абдан чоң рахмат. Ушинтип бизди жаш үй бүлө деп колдоп, ушинтип келип өзлөрүнүн электерин тапшырып кеткенине азыр биздики ушундай волнение болуп атат. Жана мындай өзүм сезимдеримди айтып бере албай атам. Бирок абдан кубанычтабыз. Баардыгыңыздарга чоң рахмат. Белгилесек, УКМК төрагасы аларга бардык керектүү шарттар түзүлөрүн белгиледи. Ошондой эле наристелердин саламаттыгын көзөмөлгө алуу жана аталган үй бүлөлөрдөн кабар алып турууну тийиштүү тараптарга тапшырды. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион, Нарын шаары. Бишкектин 1-май райондук соту активист Айтилек Орозбековдун бөгөт чарасын карап 2025 жылдын 1-январына чейин абакта калтырды. Бул тууралуу аталган мекеменин маалымат кызматы кабарлады. Райондук сот Айтилек Орозбековдун бөгөт чарасын 2-ноябрда карап, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин тергөөчүсүнүн өтүнүчүн канааттандырып абакта калтырган. Аны 2-ноябрда УКМК тарабынан кармалганы маалым болгон. Ал кылмыш жаза кодексинин бийликтүү күч менен басып алууга ачык чакырыктар беренесинин бөлүмүнүн 1-пункту. Жалпыга маалымдоо каражаттарын же маалыматтык коммуникациялык тарамдарды колдонуу менен айыпталууда. Бишкектен Свердлов райондук соту Нурлан Мотуевди үй камагына чыгарды. Бул тууралуу шаардык соттун басма сөз кызматы билдирди. Мотуевдин кармалышы мыйзамдуу жана негиздүү деп табылды. Ал 29-декабрга чейин үй камагында болот. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы Нурлан Мотуев кармалганын 31-октябрда билдирген. 16-октябрда шаардык милициянын экстремизмге мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү кызматынын ыкчам кызматкерлери социалдык түйүндөргө мониторинг жүргүзүү учурунда Нурлан Мотуев официал аккаунтунда улуттук азчылыктардын өкүлдөрүнө карата терс сөздөрдү айткан видеону жарыялаганын аныкташкан. Бул факты боюнча тергөөгө чейинки текшерүү башталып, экспертиза дайындалды. Ал улуттун аз өкүлдөрүн басынтып, алардын улутуна ар кандай мүнөздөмө берүү менен коомчулукту интернет желелери аркылуу үгүттөп, улуттар аралык кастыкты козутууга аракет кылганы айтылууда.
Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы Токтогул шаардык кеңешинин депутаттыгына талапкер Болот Дүйшеев боюнча маалымат берди. Дүйшеев 2 ноябрда массалык маалыматтык башкарууга шектөө катары кармалып, шаардык сот тарабынан 22 ноябрга чейин камакта калтырылды. Ал эми БШК азыркы күндө аталган талапкер шайлоодон четтетиле электигин билдирип, тергөөнүн жыйынтыгы менен чечим кабыл алынаарын билдирди. Учурда шайлоону өткөрүүдөгү мыйзам бузуучулуктар боюнча укук коргоо органдары кылдат көзөмөл кылууда. Толугураак кийинки сюжетте сөз болот. Коррупционерлер, уруулар Токтогулда өз максаттарына жетти. Мына мен жергиликтүү кеңештин депутаты болуп, жергиликтүү маселелер көтөргөн үчүн башаламандык уюштуруп атам деп мени камакка алып атышат. Токтогул шаардык кеңешинин депутаттыгына талапкер Болот Дүйшөналиев массалык башаламандыкка чакырууга шектелип кармалганы маалым. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришкендей, ушул жылдын 11 октябрь күнү Дүйшөналиев өзүнүн социалдык тармактагы баракчасы аркылуу видео кайруулардын аракетинде митинг форматындагы массалык башаламандыктарды уюштурууга чакырыктар бар экендиги боюнча маалымат алынган. Козголгон кылмыш ишинин негизинде 2 ноябрь күнү талапкер шектүү катары кармалган. Учурда амалдары жүрүп жатат. Аталган факты боюнча Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан соттук лингвистикалык экспертизанын корутундусуна ылайык кылмыш жаза кодексинин 278 беренеси менен иш козголгон. Козголгон иштин алкагында 2024 жылдын 2 ноябрь күнү ДБ аттуу жаран шектөө катарында кармалып, Кыргыз Республикасынын КПЧКнын 96-97 беренесинин негизинде Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Ал эми ошол эле күнү Жалал Абад шаардык соту тарабынан камакка алуу бөгөт коюу чарасы тандалып алынып, 2024 жылдын 2 ноябрынан 22 ноябрына чейин камакка алынган. Учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Үйдөн деп атат. Мени саясий оппоненттерим мага кылмыш иш атайын козготоюн деп үстүнөн азыр басым жасап, сиздердин азыркы күндө Дүйшөналиевдин талапкерлиги шайлоодон четтетиле элек. БШК бул боюнча тийиштүү жактарга каттарды жөнөткөн. Териштирүүнүн жыйынтыгынын негизинде чечим кабыл алынары кабарланат. Булардын документтерин кабыл алып жатканда бардык иштер жүргүзүлгөн, соттуулук боюнча бизге кыскасы Болот Дүйшөналиев боюнча тийиштүү документтердин бардыгын мыйзам негизинде кабыл алганбыз. Биздин ошо единый база менен текшерип бардыгын тийиштүүлөр эмелерди кабыл алганбыз да. Биз соттун чечими чыкмайсан кийин бул адам күнөөлүү деп табылып, мындай болду деп чыкса, анан кийин аны четтеткенге эмес укугубуз бар да. Азыр тергөө иштери жүрүп жатканына байланыштуу биз эч кандай жыйынтык чыгара албайбыз да. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгында шайлоодогу үгүт иштеринде мыйзам бузуучулук жана коомдук тартипти, коопсуздукту камсыздоо боюнча атайын түзүлгөн топтор иштеп жатат. Милицияга ушул күнгө чейин 2 арыз келип түшкөн. Бири добуш сатып алуу жана жалган маалымат таратуу боюнча. Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоого даярдык көрүү учурунда Жалал Абад областы боюнча 2 материал катталган. Биринчи материал добуш сатып алуу фактысы боюнча, экинчиси эмгек саясий партиясы жөнүндө Facebook социалдык тармактарына жалган маалыматтарды бергендиги боюнча. 2 факты боюнча текшерүү иштери жүргүзүлдү, мыйзам бузуучулуктар аныкталган жок, ошондуктан кылмыш иш козгоодон баш тартуу жөнүндө чечимдер кабыл алынып, шайлоо комиссияларына жиберилген. Шайлоо маалында кайсы бир талапкер мыйзам бузуучулукка барса, ал катуу жазаланат. Эми мурдагыдай бирөөнүн эркине басым жасоого жол берилбейт. Камчыбек Ташиев шайлоонун үгүт иштеринин алдында укук коргоо органдары, прокуратура, жергиликтүү бийлик органдары жетекчилери жана кызматкерлери, коопсуздук органдарын шайлоону өткөрүүдө мыйзам бузуучулукту болтурбоо боюнча кылдат көзөмөл кылууга чакырган. Азыркы шайлоого барып аткан партиялардын арасында ар бир кандидатты кылдат текшерип чыккыла. Ар бир кандидатты. Эгерде ошол кандидаттар криминалга тиешеси болсо, уюшкан кылмыштуулукка тиешеси болсо, коррупцияга тиешеси болсо, же ошолордун тууган уруктары болсо дагы биз тизмеден чыгарышыбыз керек. Ошондо гана тазаланабыз. Ак ниеттүү мамлекетке берилгендик менен кызмат кылам деген адамдарды гана шайлашыбыз керек. Биздин оюбуз, тилегибиз ушул. Ал эми шайлоо маалында шайлоо бузуучулукка бара турган болсоңуздар, кайсыл бир кандидаттар шайлоочуларды сатып алууга аракет кылган болсо, алар
мыйзамдын чегинде катуу жазаланат. Жөн эле кандидаттыгын алдырып коюш эмес, мыйзам чегинде бардык көрсөтүлгөн жазаларды алышат. Биз ушундан башташыбыз керек. Тазалануу, мамлекетти башкаруудагы тазалануу шайлоолордон башталыш керек. Эске салса, Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарына шайлоо 17 ноябрга белгиленген. Анда 264 жергиликтүү кеңешке, анын ичинде 33 шаардык, 231 айылдык кеңешке депутаттарды шайлоо өтөт. Асель Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы. Автоунаасынан жайкы дөңгөлөгөн кышкыга алмаштырбай жүргөн айдоочулар Бишкек-Ош жолундагы посттордон өткөрүлбөйт. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Аба районунун кескен өзгөрүүсүнөн улам алыскы аймактарга каттаган жана жалпы айдоочулар мындан ары кышкы дөңгөлөктөр менен гана жүрө алышат. Жайкы дөңгөлөк менен барып алгандар артка жиберилери эскертилди. Айрыкча алыскы аймактарга каттаган айдоочулар унааларынын дөңгөлөктөрүн кышкы дөңгөлөктөргө алмаштырбай жолго чыкса, Сосновка, Чычкан, Арал постторунан өткөрүлбөйт деп айтылат маалыматта. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы мындан тышкары жолго чыгарда унаанын техникалык абалына көңүл буруп, каршы тилкеге чыкпастан, алдыдагы унаа менен болгон аралыкты сактап, сөзсүз түрдө дөңгөлөккө оролуучу ченжерларды же кошумча дөңгөлөктөрдү алып алууну эскертет. Жалалабад шаарында бир жумада жүргүнчү ташыган автобустун катышуусунда 3 кырсык катталды. 27 октябрь күнү жүргүнчү ташыган автобус менен шагыл жүктөгөн КАМАЗ сүзүшкөн. 30 октябрда номер 4 автобустун айдоочусу Toyota Corolla унаасынын айдоочусу менен жол талаша кетип, жеңил унаа жүргүнчү ташыган автобустун оң тарабынан сүзүп алган. Андан бир күн өтпөй 31 октябрда автобус менен Daewoo Nexia үлгүсүндөгү унаа жол кырсыгына кабылган. Жаңы автобустардын айдоочулары жол эрежесин сактабай жатабы? Шаардагы жолдор азыркы автобустарга туура келбейби? Толугураак Айбек Исабеков айтып берет. Жалалабад шаарында бир апта ичинде жүргүнчү ташыган автобустун катышуусунда 3 жол кырсыгы катталды. Алгачкы жол кырсык 27 октябрь күнү каланын Спутник ич районунда орун алып, жүргүнчү ташыган автобус менен шагыл жүктөгөн КАМАЗ сүзүшкөн. Анда автобустун терезелери сынып, жабыркагандар болгон эмес. Ошондой эле 30 октябрда саат 13:00 чамасында Жалалабад шаарынын Бакиев жана Чехов көчөлөрүнүн кесилишинде автобус катышкан дагы бир кырсык катталган. Номер 4 автобустун айдоочусу Toyota Corolla унаасынын айдоочусу менен жол талаша кетип, жеңил унаа жүргүнчү ташыган автобустун оң тарабын сүзүп алган. 31 октябрда Пушкин көчөсүндө Daewoo Nexia үлгүсүндөгү унаа жүргүнчү ташыган автобусту капталынан сүзүп, алдыңкы фаралары сынып кеткенин көрүүгө болот. Жалалабад шаардык муниципалдык автобазанын жетекчисинин айтымында, учурда автобустар оңдолуп, толугу менен каттамга коюлган. Катталган 3 жол кырсыгында автобустун айдоочуларынан жол эреже бузулбаганын кошумчалады. Жуманын ичинде 3 ДТП катталган, бирок үчөөндө тең автобустун айдоочуларында күнөө болгон эмес. Биринчи ДТП мына Азимова менен Манас көчөнүн кесилишинде КАМАЗ келип, оор жүгү менен келип токтой албай калган. Кызыл светофордун жанганына карабай келип, автобуска такалып токтогон. 3 айнек сынган, 3 айнек тең төлөп, автобус азыр иштейт. Экинчи ДТП бул Чехова Бакиева көчөсүнүн кесилишинде болгон. Алда светофордо. Экинчи полосага өтүп, автобус чоң болгон, сыйымдуулугу чоң болгондугуна байланыштуу экинчи полосадан поворот алып аткан жеринен жеңил унаага келип такалган. Алдагы эшиктин бир айнегиси. Бирок алдагы компенсация болуп, азыр ал автобуста жумушта. Ал эми 3-чү ДТП бул Таш булак айыл өкмөтүнүн азыркы Коңгантиев айыл өкмөтүнөн чыгып келаткан автобуска светофордон Nexia унаасынын айдоочусу катуу ылдамдыкта келип, ошо автобуска келип такалып токтогон. Акынбай Абдрасулов 40 жылдан ашык убакыттан бери айдоочулук менен эмгектенип келет. Жүргүнчүлөрдү ташып жүргөн учурда жеңил унаадагылар тарабынан жол эрежесин сактабай айдагандар көп дешет. Жалалабадтын жолдору 2 гана линия болуп атат. Бир линияга жалаң эле жеңил машиналар толуп туруп калып атат. Токтото турган жери жок. Баары жолу жолдо токтотушат. Анан эми бул азыркы таксисттарды түшүнбөйсүң. Аркаңды карап келбейби сен немени жагасың, жакпайсың, аны менен внимание жок аларда. Анан кийин келип туруп кысып кирет. Кайерге токтотуп ушу
алардын ушу клиенттери кайбир токтот десе автобус болобу эмнеси болот, алдыңа кысып эле кирип кетишет ушул. Автобустар менен катышкан жол кырсыктары бир эле Жалал Абад шаарында эмес, Борбор кала Бишкек шаарында да байма-бай орун алат. Акыркы учурларда айдоочулар жолдо жүрүү маданиятын сактабай жатат дешет. Анткени баары эле шашылып айдап, жол кырсыктары катталып жаткандыгын жүйөгө келтиришет. Ал эми ошол эле учурда автобус айдаган айдоочулардын тажрыйбасына кылдат көңүл бурулса деген сунуштарын айтышууда. Айдоочулук солидарность деп коебуз. Бул дагы ушу корголбой калганда. Мисалы үчүн эми түшүнүш керек да, мындай автобус келатканда так бу тиги жалпы жүргүнчүлөрдү алып жүрүүчү транспорт ичинде жүргүнчү көп, ушуну этиятташ керек, абайлаш керек, кээ бир жерлерден жолго кое бериш керек деген сыяктуу ушу айдоочулардын ушу вниманиясы жок болуп атат. Мындайча айтканда, ар тараптуу өнүгүү болуп аткан менен ушу өзүбүздүн адамдардын ушу жолго болгон айдоочулукка бири-бирине болгон маданияттуулугу өспөй атат да. Эми ушул нерселерди өстүрүш керек. Эми биз автобуспуз, көп жүргүнчүнү алып жүрөбүз, бизге сероно жол берет деген сыяктуу болуп жолго чыга койгон учурлар болуп атат. Ал ылдамдыгын токтото албастан келип алып, сүзүп калышы мүмкүн. Анан тиги автобустун айдоочулары дагы ошо жанагы белгиленген категориялардагы ошо тиги немеси айдоочулук көлүктөрү стандартка жооп бере турган болуш керек. Жалал Абад шаардык муниципалдык автобазанын балансында жалпы 60 автобус бар. Анын ичинен 10 электробус. Алар шаарда 8 каттан боюнча жүргүнчүлөрдү ташыйт. Жүргүнчү ташыган 50 автобусту былтыр президент Садыр Жапаров Жалал Абад шаарынын 146 жылдыгын утурлай белекке берген болчу. Асель Сыдыкова, Айбек Исабеков, Шерзат Эгембердиев, Регион телеканалы, Жалал Абад. Жалал Абад регионалдык шаар куруу жана архитектура башкармалыгы түптөлгөндөн бери каладагы бир катар имараттардын долбоорлорун чийген. Азыркыга чейин мекеме ишканалардын абалын жакшыртуу боюнча сунуштама берип, ошол жаатта иш алып барат. Дегени менен өздөрү мышыгыйлар абалдагы имаратта иш жүргүзүп келе жатканына көп жылдан ашты. Мекеме өзүн өзү каржылагандыктан тапкан каражат, айлык акы жана башка чыгымдардан артпайт. Мындан улам акыркы жылдары ар кайсы эшикти каккылап, жаңы мекемеге муктаж экенин айтып келишет. Дегени менен ушул күнгө чейин жаңылануу жете элек. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Шаарыбызда болуп аткан чоң курулуш өзгөрүүлөр өзүбүзгө жете элек. Ошо мына сыртындагы фундаменттери абалда. Жалал Абад регионалдык шаар куруу жана архитектура башкармалыгы дал ушул имаратта ишмердүүлүгүн жүргүзүп келе жатканына 30 жылдан ашты. Мекеме жылда ар кайсыл жерин утуру оңдоп түзөп турат. Бирок эскилик жеткен имарат жылдан жылга кооптуулук жаратып келет. Жаңы имаратка муктаж болгон мекеме 2000 жылдан бери тиешелүү жактарга кайрылып келишет. 1940 жылдары курулган экен. Бул илгери госпиталь болгон экен. Кийин Энергосбыт болуптур, ПМКда болгон экен. Бул здание 90-жылдары архитектура ушул жакка көчүп келген да. Капремонтто бир канча жолу болду, бирок баары эски-эскилигин кылат экен. Полдор да чириген, эски оңдотуп атабыз. Эми баары бир эскини оңдогон эсин кетет болуп жүрөбүз да ошол. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан да болгон заключение алынган заключение алып 2 жыл мурда алынган. 2 жыл, 3 жыл мурда алынган ооба. Жараксыз деп тапкан. Архитектура башкармалыгында жалпы 23 кызматкер бар. Бирок кабинет жетишпегендиктен 5 бөлмөдө кеминде 3төн адис иш алып барат. Ошондуктан аларда жарандарды кабылдап, долбоор чийип, карта менен иштегенге толук кандуу мүмкүнчүлүктөр жокко эсе. Колубуздагы неме 2000 жылдары болгон. 2000 жылдары бул деревянный болчу. Кафе деген да. Мына азыр анан кийин бул деле деревянный пол. Мына өзүңүздөргө мына ал солкулдап атат. Үстүнөн үйлөнүм чышталган да. Бул жер ишка бөлүмү, шаар куруу, кортунду берүү бөлүмү. Эми мындан чоңураак болсо жакшы болот эле, эми жетишсиз да мындайча айтканда кабинет мына 4 болуп турат мына жердечи. Бизде мындай чоң карталар жайып келгенде биз мына столубузга батыра албайбыз. Анан бирибиз столун которуп, жылдырып, бириктирип, анан кайрылган адамдардын суроолорун чечкенге мына кененирээк бөлмө керек, стол керек, шарт керек ушул иш алып барганбыз. Тим более 21-кылым анан дагы эле баягы по старинке
улап жамап түзөп келатабыз. Жалал Абад регионалдык шаар куруу жана архитектура башкармалыгы өзүн өзү камсыздаган мекемелердин бири. Тактап айтканда, мекеменин тапкан каражаты эмгек акы менен коммуналдык чыгымдарды төлөөгө жумшалат. Мындан улам башкармалыктын жаңы имарат салууга чамасы жетпейт. Биз себеби өзүбүздүн күчүбүз менен ремонттоп атабыз. Бизге чарбалык эсепте, козу расчёту. Биз өзүбүздүн түшкөн акчадан экономия этилгени гана, калганы айлыкка, свет, суу, каныс товар кетет тапкан акчалар. Ишкерлерге айтып атабыз, башка юридикалык ишканаларга, менчик ээлерине деле оңдогула, шарт түзгүлө, элге шарт түзгүлө, өзүңөр деле баягы заманбап имараттарды куруш керек, шарт жасаш керек деп саясат алып барабыз. Но, к сожалению, өзүбүздүн эмебиз плачевный мындай. Эски бул. Бир аны ушул имаратыбызды бөлмө маселелерин чечип берсе, жакшы болмок. Шаарыбызда болуп аткан чоң курулуш өзгөрүүлөр өзүбүзгө жете элек да. Буга чейин Ата журт Кыргызстан фракциясынын депутаттары Жалал Абадтагы көчмө жыйында дал ушул маселени көтөрүшкөн. Анда депутаттар архитектура башкармалыгынын имаратына көңүл бөлүнбөй жатканын айтып, сынга алышкан. Гострой өздөрү акча бар, өздөрүнүн имараттарын оңдобойт. Мына шаардын архитектураны карасаң, мышыр илет да, заброшенный. Эч ким карабайт. Мен бир нече жолу жаздым. Мына киши отурат, Гостройдон зам отурат, акча өздөрүндө оңдобойт. Азыр айтса, суроо берсең айтат, Кудайым бурса оңдойбуз деп. Сиз Кудайым бур дегениңерге 20 жыл болду. Ушу мен бала кезде көрдүм ошо архитектураны. Сик кор, ошо бойдон турат да. Siz замечанияларыңыз бирок биз ушуну Кукат микрорайонунда азыр заманбап 3 этаждуу ушу архитектура, капиталдык курулуш дегеле Гостройдун тармагына тиешелүү каталган башталды. Капсула салып кеткен ачып берсеңиз болот. Буга чейин тийиштүү жактардан Жалал Абад регионалдык шаар куруу жана архитектура башкармалыгы азыркы имаратынын артындагы жерге эле жаңы имарат салып берүүнү суранып келишкен. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион. Акын Алыкул Осмоновдун Бишкектеги үй музейи оңдоп түзөөдөн кийин 4 ноябрда ачылды. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги маалымдады. Имаратты оңдоого Түрк маданияты жана мурасы фонду көмөктөшкөн. Учурда үй музейде 2000ден ашык экспонат, анын арасында акындын кол жазмалары жана колдонгон буюм тайымдары коюлган. Алыкул Осмонов жашап өткөн үй музей акыркы жолу 2000-жылы оңдолгон. Андан мурда ал оңдоло турганы бир нече жолу айтылып, ишке ашкан эмес. Бишкектеги Сокулук көчөсү 10 дарегинде жайгашкан үйдү акын 1945-жылы сатып алган. 1950-жылы сөөгү ушул үйдөн чыккан. 2001-жылы шаардын менчигине өткөрүлүп, үй музейи уюштурулган. Ал жерде акындын кол жазмалары, китептери, сүрөттөрү, буюмдары сакталып турат. Регион телеканалынын күндөмү маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Бул күнгө даярдалган күндөмү маалыматтык программасы мына ушулар менен соңуна келип жетти. Түз эфирде Кундуз Кенжебаева болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.